банктан чалып атабыз. Анан фамилияңыздын атын айтыңыз, картаңыздын номерин айтыңыз деп сураса. Интернет мейкиндигиндеги алдамчылыктын аракеттеринин эң кеңири тараган схемалар катары мамлекеттин биринчи адамдары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, шоу бизнес өкүлдөрү катары WhatsApp, Telegram. Акыркы учурларда өздөрүн банк кызматкери катары тааныштырып, жарандардын өздүк эсебинен каражаттарды которуп алган шуулундардын саны өскөнүн Ички иштер министрлиги эскертүүдө. Жарандардын эсебинен онлайн акча алгандар интернет дүкөндөрүндө жана батир ижарага берген Telegram каналдарында көп экендиги аныкталган. Кипер кылмышкерлер интернетте алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана жаңы схемаларды ойлоп табышкан. CVV код деп коет. Ошол код ошондой булар жанагындай приложениялар бар да. Карталар номерин CVV код турат. Банк кызматкерлери жеке эсептик картанын аркасындагы сыр сөздөрүн эч кимге жибербөө керек дешет. Кипер кылмышкерлер картанын артындагы 3 санды билген соң программа аркылуу картадагы эсепти бузуп кире тургандыгын белгилешүүдө. Адистер пин-код тууралуу маалыматты банк кызматкери дагы суроого укуктуу эместигин билдиришүүдө. Карта жоголгон же кооптуу учурда эсепти дароо бөгөттөө зарыл. Алдамчылык фактылары көбөйдү. Буга бирден бир себеп мына карталарынан алдырып коет көпчүлүк кардарларыбыз. Бунун эң негизги эле себеби бул карта менен өзүнүн жана пин-код деп коет, карта менен кошо берилчү. Ошо пин-кодду кошо алып жүрүшөт да. Банктан чалып атабыз. Анан фамилияңыздын атын айтыңыз, картаңыздын номерин айтыңыз деп сураса, банктан чалып аткан РСК банктан экен деп ишенип чалышы мүмкүн. Биздин биз кардарлар эч качан чалбайбыз, антип картаны сурабайбыз. Бизде баардык өзүбүздө мындай материалдар бар да. Биз картаңыздын номерин же CVV коду деп мындай сурабайбыз эч качан. Андай үчүнчү жакта сураганга ошондой айтпаш керек да. Айтпаш керек, андай жашыруун сыр сакталган коддорун айтпаш керек, эч кимге бербеш керек. Жыл башынан бери Ош шаарында кипер кылмышкерлерден 10 жаран алданып милицияга кайрылган. Анын ичинен 2 учур гана IP адрес аркылуу аныкталган. Анда түрмөдө отургандар картадагы эсепти алуучу программаларды түзүп, жарандарды алдоо жолу менен каражаттарын которуп алып турушкан. Бул факты учурда соттук өндүрүшкө алынган. Бул сыяктуу ондогон фактылар катталды да. Бүгүнкү күндө аларды тергөө иштери жүрүп жатат. Алар негизинен ушу жазаны өткөрүү мекемесинде отурган адамдар экени аныкталып туруп, кошумча тергөө иштери жүргүзүлүп, тиешелүү соттук кароого жөнөтүлгөн. Ушундай эле фактта баягы өздөрүнүн батирлерин берип аткан учурда дагы алданып калган учурлар кездешип жатат. Биз сиздин батириңизди алабыз, алдын ала акча которолу дедик эле, сиз биздин карточкаңызды бериңиз деп туруп, алдап карточкадагы бардык акчаларды атайын IP-нин жардамы менен ушунун акчасын алып койгон учурлары кездешип жатат. Интернет менен бирге эле кипер кылмышкерлер кулачын жайып миңдеген жарандар миллиондогон каражаттарын шылуундарга алдырууда. Мындан улам Ички иштер министрлиги банктык карталардын жардамы менен ар кандай акча операцияларын жүргүзүүдө этият болууга чакырышат. Белгисиз адамдар тарабынан жөнөтүлгөн шектүү шилтемелерге кирбей, банк картасынын номерин жана сыр сөзүн ачыкка чыгарбай коюуну сунуштайт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.